Саламатсыздар урматтуу мырзалар жана айымдар. Информатика же компьютерлик техника жана маалымат технологиялары боюнча жалпы таануучу видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүн сабакта компьютердин түзүлүшү жөнүндө сөз кылабыз. Компьютердин негизги бөлүктөрү, алардын аткарган кызматы, системалык плата жана анын курамы, ар бир курамына кыскача мүнөздөмө беребиз. Аткарган кызматы, техникалык өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп кылабыз. Кыскача мүнөздөмө берсек, өзүнүн эсинде сакталган буйруктарды, командаларды башкаруучу менен иштеп, маалыматтарды кабыл алып, алардын үстүнөн арифметикалык жана логикалык амалдарды аткаруу менен жыйынтык чыгарган жана аларга алынган жыйынтыктарды колдонуу үчүн сактап койгон электрондук түзүлүш компьютер деп аталат. Компьютерге маалыматты киргизүү, аларды иштетүү, алынган маалыматтарды чыгаруу жана сактоо атайын жабдуулар менен аткарылат. Же болбосо түзүлүштөр. Булар компьютердин жабдуулары, hardware деп аталат жана төмөнкү негизги бөлүктөрдөн турат. Системдик биримдик, монитор же болбосо дисплей, мышка же болбосо чычкан жана клавиатура. Кошумча бөлүктөргө принтер, сканер, плоттер жана модемдер кирет. Же болбосо периферидик деген мааниде компьютердин айланасына деген мааниде түзүлүштөр киргизет. Монитор, дисплей компьютердин аткарылып жаткан маселелерди, программаларды визуалдык жактан байкап жана аны башкаруу, маалыматтарды өзгөртүү үчүн колдонулуп турган жабдуу. Монитор бүгүнкү күндө 3 түрдүү стандартта чыгарылат. VGA, Video Graphics Array, Super VGA, SVGA, LCD, Liquid Crystal Display. Алар компьютердеги видео адаптерлердин жөндөмдүүлүгүнө жараша 4 түстөгү же болбосо 640 жана 480 чекитте белгилейт. 16 түстөгү же болбосо 1024 жана 768 чекит жана 32 миллион түстөгү берүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. LCD мониторлор ноутбук, чакан компьютерлеринде жана кол телефондорунда колдонулат. Клавиатура бул бүгүнкү күндө маалыматты электрондук эсептөөчү машинага киргизүүнүн эң негизги каражаты болуп эсептелет. Клавиатура металлдан же пластмассадан жасалган жалпак туча бетинде 103 же 110го чейинки жеткен баскычтар же болбосо клавишалар жайгашкан түзүлүш. Клавишаны басканда борбордук процессорго белгилүү сигналдардын санариптик коду жиберилет. Клавиатура жалпысынан бир нече бөлүктөн турат. Бул тамгалар жана цифралар терүүчү баскычтар, функционалдык баскычтар, башкаруучу баскычтар, курсорду башкаруучу баскычтар жана кичи цифралар терүүчү баскычтар жана кээ бир клавишаларды өзгөрүүсүн байкоочу индикаторлордон турат. Чычкан же мышка компьютер экранында турган элементтер менен иштөө үчүн графикалык маалыматтарды киргизүүдө жана өзгөртүүдө колдонуучу негизги оптикалык каражаттардын бири. Оң жана сол баскычтардын ортосунда дөңгөлөк баскычы бар дисплейдеги көрсөткүчтү же болбосо курсорду башкаруучу аспап. Чычкан менен иштегенде анын баскычтарын башкаруу ыкмасын көңүл буруу зарыл. Кыска аралыкта бир басып коюу берүү бул клик же чычкылдатуу деп аталат. Кыска аралыкта 2 жолу басуу 2 клик же кош чычкылдатуу деп аталат. Сол баскычтын басып туруп стол үстүндө оң же сол жакка тартуу учурунда курсор турган экрандагы бир нече объектилер белгиленип алсак болот жана ал баскычты кое берип, белгиленген объекттердин үстүнөн чогуу кандайдыр бир буйруктарды аткарса болот. Ал эми дөңгөлөктүн жардамы менен окуп жаткан текстин барактаса болот же сүрөттү чоңойтуп кичинейтсек болот. Системдик биримдик 2 түрдө вертикалдуу жана горизонталдуу абалда болот. Болгон темир куту компьютердин негизги бөлүгү жана калган бардык бөлүктөр ушул биримдикти туташтырат жана ал аркылуу башкарылат.
Анда ток булагын түзүүчү, өзгөрүлмө токту турактуу токто айландыруучу түзөтүүчү, системдик плата жана туруктуу эс тутум катуу диск же болбосо Винчестер. DVD диск окууга мүмкүн болгон эс тутум орнотулат. Жана ошондой эле графикалык карта, кошумча платалар орнотулат. Системдик плата эң негизги бөлүк. Курамында микропроцессор, маалымат өткөзүүчү сымдар же болбосо шина деп аталат, оперативдүү эс тутум, системдик плата камтылган же жекече слотторго салынчу графикалык жана аудио платалар, маалымат киргизүүчү жана кайра берүүчү порттор, клавиатура, чычкан, USB жана башка ушул сыяктуу. Туруктуу эс тутум жогорку жыштыктагы так таркалуучу түзмөктөрдөн турат. Карап көрсөк, системалык платанын бир нече түрлөрү болот. Размерине жараша форм фактор деп бөлүнөт. Оперативдүү эс тутум, random access memory, эркин иштетүү мүмкүнчүлүгү бар эс деген мааниде. Эсептөөлөр убагында, башкача айтканда, компьютер иштеп турган учурда маалыматтарды убактылуу сактап туруучу эс тутум. Эгерде оперативдик эс тутум маалыматтар Винчестерге, катуу дискке же ийгилчек дисктерге сакталбаса, анда компьютер өчкөндөн соң маалыматтар да өчүлөт жана аларды кайрылма келтирүү мүмкүн болбой калат. Бул эс мейкиндигинде маалыматтарды кайра иштетүү өтө тез ылдамдыкта жүргөндүктөн, анын көлөмү канчалык чоң болсо, ошончолук көп маалыматтарды катуу дискке кайрылбастан иштеп чыгарууга мүмкүн. Башкача айтканда, компьютердин өндүрүмдүүлүгү да жогору болот. Оперативдик эс тутумдун бирдиги 8 биттен турган байт эсептелет жана ар бир байттын ага тиешелүү дареги болот, же болбосо адрес деп коет. Микропроцессордун ички түзүлүшүнө жараша, программалык камсыздоосуна жана орнотулган оперативдик эс тутумдун санына жараша адрес мейкиндиги аныкталат. Адрес дареги 16-лык негиздеги сандар менен берилет. Бүгүнкү күндө үй турмушунда керектелүүчү компьютерлердин оперативдик эс көлөмү 16 гигабайтты ашып баратат. Бирок анын көлөмү программалык камсыздоого жараша болот. Мисалы, программасы 32 бит операциялык системада 4 гигабайттан ашыкча боло албайт жана ал 32 бит 4 гигабайттан ашыкча адрести камтый албайт. Ал эми 64 бит системасында теория боюнча 16 экзобайт же болбосо 16 миллион терабайтка чейин жетет. Ал эми практика жүзүндө 16 гигабайт колдонулууда азыркы учурда. Чындыгында оперативдик эстин аз гана бөлүгү эсептөөлөр үчүн бөлүнөт. Калган маалыматтардын убактылуу сактоо үчүн сарпталат. Туруктуу эс тутум же BIOS, Basic Input Output System, базалык киргизүү чыгаруу тутуму. Алдын ала программа жазылган микросхема системалык платада жайгашат жана компьютердин алгачкы жандырганда системдик платага кошулган түзмөктөрдүн ырастоочу жана маалыматтарды киргизүү чыгаруу функциясын камсыз кылуучу түзүм. Көлөмү боюнча аз жана жай иштеп, компьютердин алгачкы иштеп баштоосун камсыз кылат. Диск Винчестер англис тилинде бул түзүлүш hard disk drive, катуу диск башкаруучу деп аталат. Курамында бир нече цилиндр магнит дисктерин айландыруучу моторго туташтырылган жана ар бир дискти окуу жазуу куралы менен камсыз кылган түзүлүш. Мындай дисктерде компьютердеги дээрлик бардык программалар, аудио, видео эсептөөчү жыйынтыктар жана башка маалыматтар узак убакытта сакталат. Дисктин эс көлөмү азыркы учурда 2 терабайттан ашып кетти. DVD-ROM, компакт диск же DVD дисктин окуучу башкаруучу түзүлүш. Бул түзүлүш азыркы мезгилде компьютердин бирден бир ажырагыс бөлүгү катары болуп калды. Компакт диск өзүнө 640 мегабайттан маалымат сактап, DVD дисктин көлөмү 4-8 гигабайтка жетти. Анда компьютерде орнотулуучу программа жазылып, 1 же 2 сааттык аудио жана видео фильмдерди ойнотууга мүмкүн. Порттор
системалык платада жайгашып, параллель жана алдалаш болуп бөлүнөт. Алардын санына жараша түрдүү перифериялык түзүлүштөр, клавиатура, чычкан, принтер, сканер, модем жана башка ушул сыяктуу түзмөктөрдү системалык платага туташтырат. Параллелдик порттордо аркылуу маалымат алмашуу удалаш портторго караганда бир кыйла тез жүргөндүктөн алар аркылуу принтерлер байланышат. Жогоруда келтирилген түзүлүштөр иштеши үчүн компьютердин негизги бирикмесинде атайын адаптер жана системада атайын программаны же драйвердин болуусу зарыл. Адатынча андай программалар ал түзүлүштөр менен бирге сатылып, орнотуу утилитасы менен жабдылат, же болбосо сетап программалары менен жабдылат. Компьютердин ишин натыйжасын кагазга түшүрүү үчүн эң негизги каражат катары принтерлер эсептелет. Принтер программа тарабынан башкарылып, компьютер менен драйвер аркылуу байланыш түзөт. Алардын аракети принцибине жараша төмөнкү топторго бөлүүгө болот: барабандык, мозаикалык, лазердик, сыялык. Азыркы мезгилде эң эле кеңири колдонулган лазердик жана түстүү сыялык принтерлер кирет. Алар колдонууга ыңгайлуу, жеңилдиги, басып чыгаруунун сапаты жана тездиги жогорку болушу менен айырмаланат. Ал эми келечектеги болсо көлөмдүү тетиктер жасаачу 3D принтерлердин дору десек жаңылышпайбыз. Графикалык же сүрөт түрүндөгү маалыматты киргизүү үчүн колдонулчу куралдар сканерлер деп аталат. Мындан башка медицинада, космос, илимде, айтор адамдын баласынын турмушунда бардык чөйрөдө атайын жасалган периферилик түзүмдөрдүн арбын кездешет. Аягында компьютердин эң негизги түзүмү микропроцессор жөнүндө кеп кылабыз. Микропроцессор бардык түзүмдөрдү башкарган тутумдарды бириктирген негизги бөлүк. Өтө тез ымдалдык менен иштөөчү оперативдик эси ички кеш бар эң чоң микропроцессор. Жалпысынан бардык экилик коддогу маалыматтардын үстүнөн арифметикалык жана логикалык эсептөөлөрдү жүргүзөт жана башкарууну машина кодунда жазылган программа аркылуу башкарат. Бир жана көп өзектүү же ядролук болуп бөлүнөт. Кубаттуулугу маалымат өткөргүчү же шина саны менен аныкталат: 32 же 64 бит. Мындан да көп бит да болушу мүмкүн. Такчычтыгы, кес эч тутуму, жардамчы процессор, форм-фактор жана жасалган технологиясы менен айырмаланат. Биринчи микропроцессорлор 1970-жылы пайда болуп, калькулятордо экилик ондук арифметикадагы 4 бит менен иштеген. Кийин терминалдарда, принтерлерде жана автоматикалык схемаларда колдонулган. 1970-жылдын жарым жылынан баштап 8 биттик командалар жана 16 биттик даректүү эс таркатуучу түзүмдөр турган микропроцессорлор биринчи элге керектелүүчү микрокомпьютерлерде колдонула баштаган. Ал эми азыркы учурда Intel фирмасы 1000 өзөктүк Kilo Kure микропроцессорун иштеп чыгарууда. Урматтуу мырзалар жана айымдар, бүгүнкү сабакта сиздерге компьютердик түзүлүшү жөнүндө маалымат бердик. Компьютердин негизги бөлүктөрү, алардын аткарган кызматы, системалык плата жана анын курамы, клавиатура жана мышка менен үстүртөн тааныштык. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.